Эгерде сизден энцефалит дарты туурасында маалымат сурай турган болсок, бул кене чаккандан кийин пайда болуучу оору деп жооп бересиз. Бирок кенелердин баарынан эле бул дартты күтүүгө болбойт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө аталган оору боюнча сиздерге маалымат берүүгө аракет кылабыз. Кенелер бардык эле жандыктар сыяктуу, жан жаныбарлар сыяктуу жазында активдүүлүгү байкала баштайт. Башкача айтканда ошо карлар эрип, чөптөр жаратылышта чөптөр өйдө көтөрүлө баштаган учурда кенелер дагы активдүүлүгү жогорулай баштайт. Башкача айтканда түштүк аймактарда эртерээк, март, апрель, май айларында, ал эми түндүк аймактарыбызда болсо май, июнь, июльга чейин активдүүлүгү байкалат. Гене энцефалити бул курч мүнөздөгү өтө коркунучтуу жугуштуу оорулардын бири болуп эсептелет. Ал көбүнчөсү башкы нерв системасын жабыркатат. Буга мээ кирет, мээнин жумшак челик кабыкчалары жана жүнүн мээсин жабыркатат. Ошонусу менен бул коркунучтуу, анткени себеби бул оорунун убагында дарылана албай калса, убагында докторлукка каралбай жүрө берсе, акыры инвалидке алып келет да. Тийиштүү мекемелер күн жылый баштаганда март-апрель айынан баштап жугуштуу ооруларга каршы алдын ала чараларын көрө башташат. Ошонсо да бүгүнкү күндө кене энцефалити оорусу менен кайрылгандар бар. Анан кене дегенде эле биз бул биринчи баягы адамга коркунуч жараткандыгы бул кене вирустук энцефалит оорусун жугузгандыгы да. Бул кене вирустук энцефалит оорусунун очоктору биздин республиканын көпчүлүк түндүк аймактарында, көпчүлүк жерлерде кездешет. Башкача айтканда, Аларча капчыгайында, Кегети капчыгайында, Ысык Атанын тоолорунда жайгашкан капчыгайларда, Токмоктун токойлорунда, Кеминдин капчыгайларында, Ысык көлдүн дагы көпчүлүк капчыгайларында биз ушул кене вирустук энцефалит оорусун жугузуучу кенелерди жолуктуруп келебиз да көпчүлүк учурда. Февралдын аяк ченинен баштап ушу март айына келгенден ушу биринчи жанакындай этапта ушу июлга чейин ушул уланат. Анткени так ушул маалда айлана чөйрөбүз жашылданып, аябай кооз болуп турган учурда ошол бала бакырасы менен ал чогуу чыгып, үй бүлөсү менен ошо табигый баягындай шарттарга барып, ошол жерде капташат. Жалпы эле республика боюнча кенелердин активдүүлүгү эки пик менен жүрөт. Башкача айтканда жазга, анан күзгү деп айтылат да. Жазында, анан күзүндө. Күздүсү болсо август, сентябрь айларында экинчи активдүүлүгү байкалып, ошол убакта дагы активдүү болушат. Айлана чөйрөнү жана бакчаларды тазалоо учурунда үй жаныбарлары аркылуу кенелер адамдын денесине жармашып, адамдын канын соро баштайт. Кене вирустук энцефалит оорусунун жугуу жолдору эки жолу бар. Бул биринчиси биз сөз кылып аткан кене чагуу аркылуу жугат. Баягы организминде ошол кене вирустук энцефалит оорусу бар кене чакканда жугат. Андан кийинкиси ошол эле жаратылыш очоктуу аймактарда жайылган малдардын сүтүнөн. Башкача айтканда, ошол уйлардын, эчкилердин сүттөрүн кайнатпай ичкен учурда дагы жугуп калуу коркунучу бар да. Кене чагат дагы малды, мал ооруйт, малдын организминдеги вирустар көбөйүп, анан кийин сүткө түшөт, сүттөн адамдар ооруп калышы мүмкүн. Кайнатпаган учурда. Кайнатып ичкен учурда эч нерсе болбойт. Ошол эки жол менен ушул кене вирустук энцефалит оорусу жугат. Анан кээ бирлери көрүп калат кене чаккан. Анткени кене деген адамдын терисине киргенден кийин чоңоюп кетет да. Чоңоюп кетип, анткени канды соруп отуруп чоңоюп кетет дагы. Анан денеден аны алып атканда, аны өтө этияттык менен алыш керек. Ал кененичи аны жана атайын специалисттерге кайрылыш керек. Же ошо бизге, дарыгерлерге, же болбосо ошо хирургтарга, анткени аны бөлбөй, ошо тирүү эмес боюнча мындай кескилебей, акырын ошол башы менен, денеси менен баарын алып чыгып туруп, аны сөзсүз түрдө ал кенени изилдеш керек. Бул кандай кене? Бул жана оору чакырган эксодовый кенеби же башка төрөбү? Кене чаккан учурда адамдын башы ооруп шалдырайт. Оорунун жүрүшү инфекциялык уулуу мүнөзгө ээ болгондуктан тезинен дарыгерге кайрылуу керек. Бул кене вирустук энцефалит оорусунун симптомдору баштын өтө катуу оорусу,
температуранын дагы дене табынын да өтө жогору көтөрүлүп кетүүсү 39-40 градуска чейин көтөрүлүп кетет. Андан дагы эң бир мындай белгилери бул кене вирустук энцефалит оорусунун бул моюн арка булчуңдарынын тартылып ооруусу. Мына ошондой белгилер байкалган болсо сөзсүз түрдө биздин жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылып ошол жерден дарыланыш керек. Кыргызстанда ысытма түрү деп коебуз, температурасы өтө жогорулап 38-39га чейин жетип, башы ооруп, ошол адам чаккан адамдынчы, анан кийин ошентип доктурларга кайрылышы мүмкүн да. Анан сөзсүз доктурга барганда температура болот, ошондой өзүн жаман сезет. Кене чаккандан кийин адам алсырайт, дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Көпчүлүгү кене чаккан учурда тынчсыздана беришпейт жана кооптуу белгилер пайда боло бербейт. Болгону денеде бир аз кычышуу пайда болушу мүмкүн. Убакыт өткөн соң адамдар өзүн жаман сезе баштаганда гана адистерге кайрылышат. Кээ бирлери келет да, мен кене чагып алдым, эмне кылам деп, анан ошолорун алып берип туруп, анан аяктан изилдетип, анан ошол кандай клеш, кандай кене экенин билгенден кийин биз жанагы ошол оорубаш үчүн атайын иммуноглобулин деген бар. Кененин ошол алдын алыш керек, кене оорусунун, кене энцефалитин. Эгер иксоодовый чагып убагында жаза албай калса, ошол иммуноглобулин, то бул жаран сөзсүз түрдө ооруга чалдыгат. Оору ошентип кене чаккандан кийин инкубационный период деп коебуз. Бул кене чаккандан ооруп калганга чейинки мөөнөт да. Ошол мөөнөт 7 күндөн 30 күнгө чейин созулат. Эгерде биздин жаран 1-майда тоого барса, ошол 1-май күнү чагып алса, 7-майдан 30-майга чейин ушул аралыктын ичинде ооруп калышы ыктымал да, ошол кене энцефалити менен. Ошон үчүн чагар саат, муну деген көп создук турбай, канчалык эрте иммуноглобулин жасалса, ал ошончолук эффективдүү болот. Эгер кеч жасалып калса, то бул чаккан жаран оорууга чалдыгып калышы мүмкүн. Оору чакыруучу кене эс алуучу жайларда, талааларда, ошондой эле үйдөгү ит, мышык жаныбарларда болот. Алар аркылуу көпчүлүк учурда адамга жабышат. Жаш балдар бул учурда өз колу менен чыгарып алууга аракет кылышат. Бул туура эмес. Анткени кене өзү чыкканы менен кененин тумшугу денеде кала берет. Дарыгерге келген учурда кене тумшугун алууда бир топ кыйынчылыктарды туудурат. Кене чаккандан кийин сөзсүз түрдө кенени тезирээк алып салууга аракет кылышыбыз керек. Кене эгерде оору жугузуучу болсо, ал дененин биздин денебизде канчалык көп жармашып турган болсо, ошончолук көбүрөөк зыяны тиет. Анткени канчалык көбүрөөк турганда ошончолук вирустун биздин организмге түшүү коркунучу бар да. Ошондуктан биздин денебизде кене жармашып турганын көрсөк, сөзсүз түрдө чыгарууга аракет кылышыбыз керек. Эгерде шаардын аймагында же болбосо ошол калк жайгашкан аймакта биз боло турган болсок, анда тезинен медициналык мекемелерге кайрылып, ошол жерден кенени чыгарып алыш керек. Ал эми талаа шартында болсо, баягы медициналык мекемелер жок да, ал жерден өзүбүз чыгарууга аракет кылышыбыз керек. Аны кантип чыгарабыз? Эгерде жаныбызда пинцет боло турган болсо, же болбосо айымдарыбыз көбүрөөк колдонот, жана искек деп коебуз го, каш терген. Мына ошонун жардамы менен жакшылап тазалап туруп, анан ошонун жардамы менен чыгарсак болот. Мен сүрөттөн көрсөтүп кетейин. Кенени чыгарууда кененин баш бөлүгүнөн пинцет менен же болбосо искек менен ушул кененин баш бөлүгүнөн башына жакыныраак кармаганга аракет кылыш керек. Эгерде курсак бөлүгүнөн кармай турган болсок, ичиндеги баардык вирустар кайра курсагын басканда биздин организмибизге түшүп калуу коркунучу бар да. Ошол себептүү мен кеңеш берип өтөт элем. Кенени чыгарууда сөзсүз түрдө баш бөлүгүнөн кармап, анан кийин акырын сааттын жүрүшүндө айлантып, анан чыгарып акырын чыгарып алсак болот. Экинчи ыкма баардык жерде эле пинцеттер же болбосо искектер боло бербейт, жиптин жардамы менен да чыгарсак болот. Кадимки эле кийим тиккен жипти кененин баш бөлүгүнө, жана жогоруда айтылгандай баш бөлүгүнө жакыныраак байлап туруп, анан кийин саат түрүндө буроо ыкмасы менен чыгарып алсак болот. Эгерде жанакындай талаа шартында боло турган болсо, анда жанакындай ал туруп бери суумай тамызып койгон учур болот биринчиден.
бир аз убакытка суу тамызып коюш керек, анткени тиги дем ала турган жолдор бөгөт коюлуп калат дагы, тиги кене өзү чыкканга аракет кылат, жанакы салып алган мурдун чыгарганга аракет кылып, өзү аракет кылат. Эгерде болбосо акырын жанакындай алып алып туруп, ошону мындай жип кылтак салып туруп, акырын мындай жулуп салбай деген, акырын ошону мындай кыймылдатып туруп чыгарганга аракет кылыш керек. Анан кийин чыккан кенени сөзсүз түрдө таза идишке салып туруп, райондук же шаардык, биз кайсыл райондо жашаган болсок, ошол райондук же шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлоруна алып барып, ошол жерден кенени изилдетишибиз керек сөзсүз түрдө. Көпчүлүк учурларда билбегендиктен кенелерди ыргытып жиберет дагы, анан кийин алдын алуу чаралары бизде өтө кыйынга учурап калат да. Ошон үчүн биз канчалык эртерээк кененин түрүн билсек, ошончолук эртерээк баягы алдын алуу чараларын жүргүзгөнгө бизге ыңгайлуу болот да. Ар бир ооруну дарылагандан алдын алуу оңой эмеспи. Шаар четине чыгарда, эс алууга жөнөп жатканда же токойго барган учурда кене энцефалитетине каршы эмдөө алса болобу деген суроо туулат. Бул вакцинаны бизде баардык эле жарандарга жасай беришпейт, анткени себеби бул вакцинаны негизи өзүнүн графиги менен ошол токой чарбасында иштеген токойчуларга сөзсүз жасалат, бергенчилерге сөзсүз жасалат. Анткени себеби булардын кесиби ошо токойдун ичинде жүргөндүктөн буларды сөзсүз түрдө ошо кенелер кааласак да биз каалабасак да кирип чагып алышы мүмкүн да. Жаратылыш очогуна бараткан студенттер жанагындай мамлекеттик практикага чыгышат да. Ошол студенттер атайын жылда пландалып, ошолорго ошол кене вирустук энцефалит оорусунун алдын алуу боюнча эмдөө жүргүзүлөт. Башкача айтканда, былтыркы жылы айта турган болсок, 2018 жылы 973 адамга эмдөө жүргүзүлгөн. Ал эми ошол жаратылышта дайыма ошол жакта иштеп же болбосо ошол жака эс алууга баруучу калуучулар болсо, жылдын башында келип ошо жашаган аймагында санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлоруна кайрылып эмдөөдөн өтүүгө арыз таштап койсо болот да. Баягы эмдөө учурунда аларды да кошуп эмдеп коюшат. Бул кене деген териге киргенден кийин билгизбей чыгат да. Билгизбей, анан кийин баягы кээ бирлери ошо жуунуп атканда токойдон келгенде денелерин көрүп анан билишет да, анан эч оорутпай чыгат. Ошонун себеби менен дагы токойго барган кишилер, жарандар сөзсүз түрдө токойдон келгенден кийин чечинип, өзүнүн астын караса, артын карай албайт, анан жанындагы кишиге сөзсүз аркасын караш керек. Эгер бала болсо, ата энеси чечиндирип башынан аягына бутуна чейин бүт карап чыгыш керек. Бул любой жакка жабыша бериши мүмкүн, бирок ошо өткөндө айткандай билинбейт да, чаккан. Анткени эмне үчүн билинбейт дегенде, мунун жанагы чагып атканда өзү тумшугу менен кирет дагы, ошо менен кирип атканда укол сыяктуу кылып саят да, ошону терини саап атканда, оказывается, мунун өзүнүн ошол обезболивающий деп коебуз го, анестезини бар экен. Анестезин менен терини акырын обезболивать этип, ошону билгизбей туруп, анан барып чагып атпай, ошол себептен кишилер, адамдар билбей калат да, чагылып калганынчы. Ал эми кенеден коргонуу үчүн токойго барганда, бак дарактарды кыркып жатканда туура кийинүү керектигин эсиңизден чыгарбаңыздар. Сактануунун жолдору, башкача айтканда эми баарыбыз билебиз да. Эс алууну баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Эч кимди биз жаратылышка чыкпагыла деп баягы мындай кесе айтып кое албайбыз. Биз сактануу гана жолдорун айтабыз да. Башкача айтканда, жаратылыш коюмуна чыгып аткан учурда, ошол капчыгайларга барып эс алууда сөзсүз түрдө жеңи, узун, бага элек узун кийимдерди кийишибиз керек. Дененин ачык жерлери болбош керек да, башкача айтканда. Шымды болсо байпагыбызга кыстарып алышыбыз керек, жабышыбыз керек да, болушунча. Айымдар болсо моюндарына шарф тагып алса болот. Сөзсүз түрдө башыбызга баш кийим кийип барышыбыз зарыл. Токойдон келер саат сөзсүз түрдө кийимдердин баардык жагын тең карап чыгыш керек. Кийимдиге жабышып алып туруп, анан кийин барып чагыш мүмкүн. Кийимдерин баарын силкейип, же жууй турган жерин баарын жууп, анан баратканда сөзсүз түрдө жанагындай караш керек дагы, анан туура кийинип барыш керек токойгочу. Кийимибиз ачык түстө болуш керек. Баягы отурганда дагы кененин чыгып баратканын
денебизде жүргөнүн байкаш үчүн ачык түстөгү кийимдерди кийип алышыбыз керек. Андан кийин дагы эгерде баягы ачык жерлерибизди жаба албасак, биздин дарыканаларыбызда атайын ушул кенелерди качыруучу лосьондор, кремдер, мазьдар бар. Ошолорду сатып алып туруп, ошол дененин ачык жерлерине, бетибизге, мойнубузга, колубузга бардык жерлерине колдонсок болот. Эгерде денеге кене жармашкан болсо, кенени кол менен алып салбастан, акырын кене жармашкан жерге суу май тамчылатуу керек. Анткени май тамгандан кийин кенеге аба жетпей, акырын тумшугун бошото баштайт. Заманбап шаймандарды алып ушу лабораторияга коюп койгонго жетишип калдык. Бүгүнкү күнү деген эгерде жанакындай жерлерден келген кенелердин баарын ошол эле замат жанакындай даярдык көрө башташат. Ошондо современно ПЦР деп атпайбызбы? Полимеразный цепная реакция коюлат, же болбосо ИФА деп коюп атат. Ошо бүт анализдерди сразу чыгарганга аракет кылабыз. Анткени тирүү кенелерди алып келишет да. Ошонун түрү боюнча алып жасалат ал тезирээк эле болот. Эгерде жанакындай талаадан кенеге чактырып алып келе турган болсо, аны дагы алып анализ жасаганга сразу аракет кылабыз. Анткени текшерүүгө алышыбыз керек. Эгерде жапа чегип келип кала турган болсо, жанакындай биз подозрение берсе, ушу 2 жолу кан алышыбыз керек. Парный сыворотка деп коет. Где-то бир жума убакыттын ичинде, кене чаккандан кийин. Андан кийин дагы 1-2 жуманын ичинде кайра экинчи жолдогу жанакындай анализ алыш керек канда. Бруцеллез оорусу жүрөк кан тамыр оорулары жана сөөк муун ооруларын пайда кылуучу оору. Бул оорунун жугуу жолдору көп. Анын бири малдын сүтүнөн жугат. Кайнатылбаган сүт бруцеллез түрдүү ичиги карын ооруларын пайда кылуусу менен ошондой эле дал бүгүнкү биз сөз кылып жаткан энцефалит оорусун да пайда кылат. Кенелер бул вирусту малга да жугузуп коюшу мүмкүн. Эгерде ошол жанакындай ошо вирусту жугузуп алган малдын сүтүн дагы кайнатпай иче турган болсо, бул дагы бир зор коркунучтукка алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерден дагы бир ирет айтабыз, сүттү деген чийки колдонбош керек да. Андан каймак же болбосо жанакындай чийки сүт ичкенде кичине байкаш керек болот, кайнатып ичиш керек. Бул да бир оорунун жуга турган бир жолу. Кене чагып алганда, эгерде колуңуз менен тартып алган болсоңуз, кенени ыргытпастан оозу жабылган идишке алып келүү керектигин эскертип кетмекчибиз. Башына болсо же жана жоолук салынып, же болсо кепка кийип, баш кийим кийип, буттарына дагы ачык эмес, мындай шым кийип, ушундай кылып барыш керек жана кенеден. Анан кийин сөзсүз түрдө улам ошол жерде кенеде отурган, кене болуп калышы мүмкүн деп улам өздөрүн текшерип турушу керек да. Анткени эртерээк алып койсо, муну кене чаккандан кийин эртерээк чагар саат алып койсо оорубай калат да. Муну жүрө бербеш керек да, келип алыпчы. Канчалык көп жүрсө, кене чагылып, ошончолук ооруга киши тезирээк кабылдайт. Эгерде чакса, ошол саат эле, ошону сааттын 1-2 саат бат эле алып койсо, ал киши оорубай калышы мүмкүн. Кенелер бардык жерде эле болот. Башкача айтканда, кенелердин бардык түрүнө эле бул кене вирустук энцефалит оорусун жугузуучу же болбосо ушул бардык эле кене чакканда адам ооруп калат дегенден алыс болушубуз керек да. Бардык эле кене оору жугуза бербейт. Биздин республиканын аймагында кене вирустук энцефалит оорусун жугузуучу болуп, Ixodes persulatus анан Ixodes ricinus деген эле эки түрү биздин аймакта коркунучтуу да. Мына ошолорго көбүнчө биз басым жасайбыз. Ал эми үйлөрдө, үйдүн бакчаларында деле, ошол сиз жогоруда суроо бергендей бак тараптарда кенелер бар. Алар баары эле коркунучтуу көрө бербейт да адамдарга. Бизде ошол жаратылыш очокторунда, ошо кене вирустук энцефалит оорусунун жаратылыш очокторунда кенелер өтө коркунучтуу болуп эсептелинет. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.